улуттун деми, анын кайраты, анын кубаты, анын бир өлбөстүк касиети. Эгер канча кылымдарды каратып, 1000 жылдар бою турмуштук тажрыйбасында көп нерсени баштан өткөрүп, ушул күнгө чейин аман эсен жетип, элдүүлүгүн сактап, дагы деле өз жолун улап атса, анда бул өлбөстүк бир касиет бар. Мына ошонун баарын бириктирип, жандуу кылып туруп, элге мындай бир баягы кыймылдаткыч катары же болбосо түрткү бере турган өзөктүү күч, бул ошол дем болот да. Анан ошол улуттук демибиз менен биз көп нерсеге жете алабыз. Мен буга бөркүндөй көрүп ишенем, себеби ал адамды болобу, коомду, элди болобу, кайсы бир жаңылыкка, жаңычылдыкка же болбосо бир болуп көрбөгөн нерсеге дагы баягы тайманбастан бет алдырып, бир кыйынчылыктар, тоскоолдорду жеңүүгө себеп негиз болгон ошол дем болот да. Ошол ички туруктуу бир күч. А ошол демдин калыптанышы бул турмуш тажрыйбадагы баягы өйдө төмөн болот, ысык суук болот, ошонун баарынан өтүп жүрүп, чыйра алып отуруп, эмне деген тажрыйбалардын баарын топтогон сайын ошол адамдын көкүрөгүнө уюй берет дагы, баягы асыл көрөнгө сыяктуу ошол бир чоң күчкө айланат. Анан ошонун өзү дем деп айтсак болот да. Ошол улуттук демибиз менен биз дүйнөлүк бийиктикке жетебиз же бийиктиктерди багынтабыз, же ошол болбосо өзүбүзгө таандык болсо биз бийиктикти жаратабыз деген бир аруу тилек бар да. Анан ага жетүүгө баардык негиз дагы бар, мүмкүнчүлүк дагы бар. Болгону эле өзүбүздүн аракетибиз. Биринчиден муктаждык дагы бар да агай ушул нерсеге. Муктаждык албетте. Биз эгемендүүлүккө келгенден баштап биз экономикага басым кылып аттык, эл аралык мамилеге басым кылып аттык, да бир топ маселелерди жөнгө салып, баягы өндүрүштү жоготуп алгандан кийин жок жайда калыбына келтирип, элдин туруш тиричилигин, социалдык маселелерди чечебиз деп көп чарпылдык. Бирок эң негизги маселени унутуп калыптырбыз да, себеби кандай гана мамлекет болбосун, ал эл менен түздөн түз байланыштуу. Мамлекет бул эл, элдин тутуму. Анан ошонун өзүнүн бир башкаруу баягы институту болуш керек, президенти, парламент жана башка деп мамлекетте биз ушинтип жатабыз да. Бирок кандай эмне болгону деле бунун баары бир коомго, элге байланыштуу түшүнүк. Улут уюбайынча агай. Ооба, анан ошон үчүн мамлекеттин күчтөнүп өсүшүнө эң негизги басымды биз эл менен анын баягы бүтүндүгүн, ынтымак биримдигин камсыздоо маселеси биринчи орунда экенин биз негедир эсибизден чыгарып койбуз. Же болбосо аны оюбузда болсо да, бирок иш жүзүндө аны көрсөтө албай келдик. Могу эгемендикти алгандан бери өзгөчө алдыңкы баштапкы жылдарда биз болушунча талкалаганга жол бердик. Андан кийин 2000ден бери бир аз ойлоно баштадык. Анан аракеттер ар кандай болду, бирок мындай толук кандуулукка жете алган жок. Анан азыркы бийликтин же болбосо азыркы мамлекеттин саясатында ушул нерсе мен ойлойм, менин түшүнүгүмдө бул көптөгөн жылдар бою ар кайсы күчтөрдүн, коомдуктагы, ошол эле мамлекеттик ишмерлердин дагы, ошол эле кайсы бир мамлекеттик органдардын да аракети менен жүрүп, чайналып, мынтип отуруп анан ушуга жетти дагы. Азыр мамлекеттик саясатта ушул нерсе орун алып, эми түзөлдүк деп мен ишенимдүү айта алам. Себеби көп жылдар бою ушул нерсени эл дагы, коом дагы талап кылып атты. Идеологиябыз жок, идеология керек, улуттук идеология керек деген сөздөр мына 2000-жылдан бери абдан ушундай бир өзгөчө басым менен айтылып, талап кылынган учурлар көп болду. Анан эми бышып жетилип, түшүнүк калыптанып, азыр эми саясий документ катары биздин саясатта орун алды. Эми ошонун мазмунун айталы. Биз ошол эгемендикти алгандан бери ага чейинки биздин кыргыз элинин жагдайын эгерде биз мындай иликтеп көрсөк, биз тарыхый өнүктөн караганда биз акыркы бир 2 кылымда, мындай чулуу айтайынчы, болжолдуу элечи, бир 2 кылым деп коеюн, акыркы 1,5-дан көбүрөөк 2 кылымга жакындап калды. Биз колониалдык саясаттын таасиринде бир нече 2 кылымда элестетсеңиз, бир нече муундар өсүп, тарбияланып, бир калыпка салынып, бир жашоо образыбыз өзгөрүлүп, же болбосо жашоо тартибибиз башкача болуп, биз көчмөндүк жашоодон отурукташкан маданияттын баягы жашоо тартибине келип, көп нерсе баалуулуктардан баштап жүрүп отуруп, көп нерсе өзгөрүлүп, биз абдан бир өткөн мезгилде мындай бир илимдин тили менен айтканда трансформация процессинде элдин бирибиз. Анан ушул процессти эске алганда биз байыркы же болбосо түп башактагы кыргыз ким эле кандай эле, анан биз бүгүн ким болдук деген суроонун өзү бул келечекке карай багыттануктоону түшүндүрөт. Анан ошондон улам биз ушул саясий документти иштеп атканда биз ушунун баарын эске алып туруп, анан
ошол жана тамырдан башаттан бери алган жолубузду иликтеп изилдеп анан мындан ары кандай болуш керек деген маселени коюп анан ошол уңгу жол жазылды. Уңгу жолдо эми саясий документ болгондон кийин ар бир документтин өзүнүн бир мындай талап эрежелери бар, ченемдери бар дегенде. Анан биз ошол жерге эң биринчи ошол жанагы биз көнүп калган принцип деген түшүнүк бар. Биз ошону дагы ошол терминди колдонбостон аны кыргызчалап таяным дедик. Мисалы принцип деген өзү таяным. Ар нерсенин принципи мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, өзүнүн бир нерсеге артыкчылык бериш керек деген сыяктуу биз ошону таяным дедик. Себеби эмнеге таянып туруп иш кыласың, эмнеге таянып туруп багыт аласың деген сыяктуу биз ошо таянымдарды иштеп чыкканда принцип деп коелучу, биз кулагыбызга көнүп калган. Бирок акырындан ушинтип көндүрөлүп атабыз. Анан ошол уңгу жолдун таянымынын баягы стандарттуу таянымдар бар. Мисалы конституцияга негиздейбиз, эл аралык укуктук ченемдерге негиздейбиз. Аны талдөөнүн кажети жок. Бул мындай ар бир заманбап адамга түшүнүктүү эле нерсе. Бирок экинчи таянымыбыз кезеги боюнча бул кыргыз элинин мамлекет куруу жана аны башкаруу тажрыйбасы бар экенин көңүл борборуна алуу деген бир чоң таянымды иштеп чыктык. Себеби биз буга чейин ушундан абдан аксадык. Советтер Союзунун убагында бизди кыргыздарды бир байкуш эл, жапайы, маданиятсыз, сабатсыз, артта калган, өнүкпөй калган эл болуп санап деп биздин сезимибизге ушу 3-4 муунга күчтөп барып сиңирип туруп бизди калктан салды да. Анча-мынчалар баш ийбей, андай эмеспиз, биз улуу элбиз, манасыбыз бар, тарыхыбыз бар, санжырабыз бар деген нерсе мындай бир бийликтин саясатына туура келбеген түшүнүктөрдү алып чыккан адамдарды четинен куугундукка алып, репрессияланып, атып, өлтүрүп, жок кылып отуруп, анан баягы ошондой билимдерди, ошондой түшүнүктөрдү алып жүрүүчүлөр азайып, же болбосо жок болуп кетпесе да алар коомдун бир басынган катмарына айланды дагы. Анан биз баягы жетелеме идеологиянын бир таасиринен улам биз өзүбүздү тааныбай калганбыз. Советтер Союзу урап биз жаңы мамлекеттүүлүккө ээ болдук, эгемендикти. Анан ошондо саясатчылардын алдында бир маселе болду да, биз кандай өнүгүү жолго түшөбүз дегенде бир дагы саясатчы ошол кезде биздин өзүбүздүн жолубуз кандай эле деп ошону эстеп, ошону талкууга алып, ошону изилдөөгө алалычы деп бир маселе көтөрүлгөн эмес. Себеби билбей калганбыз, унутуп калганбыз чындап эле. Эми азыр ойлонуп көрсөк, биз эми мына кийинки мезгилдерде дароо эле эмес, бир күндө эмес, бул канчалаган жылдар бою окумуштуулар изилдеп, ар тармактуу окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн негизинде өзүбүздүн ички окумуштууларыбыз, кыргыздын окумуштуулары, же болбосо сырттагы башка элдердин дагы изилдөөлөрүнүн негизинде кыргыздын тарыхы азыр аныкталып, азыр бир керемет маселелердин баары тизмектелип атат. Мисалы, мен кыскача эле айтайын, мамлекет куруу тажрыйбасы бар дегенибиз, биз ойлонуп көрсөк, азыр мамлекеттүүлүгүбүздүн кезеги боюнча 4-чү мамлекеттүүлүктүн доорун башыбыздан өткөрүп атабыз. Буга чейин биз 3 ирет мамлекет курганбыз. Анан кайсылар дегенде эле мына биз алыс барбай эле, бул эч бир жаңы маалымат эмес, бул баарыбызга белгилүү болгон, мына билим берүү тармагында кыргыз тарыхы деген сабакта окутулуп атат. Биздин тарыхыбыз азыркы илимге анык, ачык болгон мындай маалыматтарга таянганда бизди доорго чейин 201-жылдан бери биз жашап келатабыз. Бизде 22 кылымдык тарыхыбыз бар деп сыймыктанабыз. Анан эң биринчи кыргыз этноними эскерилген дата бул 201-жыл биздин доорго чейин дейт. Анан ушуга тактык иретинде тактап коюш керек да. Бизди эң биринчи ошо Кытайдын жазма булактарында, Шидзи булагында кыргыздар эмне болуп эскерилген деген суроону берсең, көпчүлүк мындай маани бербей, кыргыз эскерилген иши биз бар болгонбуз деп эле коет үстүнтө. Же болбосо өңү түсүбүз мындай болгон, бою узун болгон, көчмөн болгон, баатыр эл болгон деген жалпы мындай бир түшүнүктөр менен эмнегедир ушундай бир түшүнүк калыптанып калыптыр да. Бирок эң маанилүүсү ал жерде мындай жатат да. 201-жылы биздин доорго чейин кыргыз деген этнонимдин эскерүүсү бул кыргыздын түздөн-түз өзүбүздүн жазуубузга байланыштуу эмес. Бул хундардын императору Мода Шанюнь Кытай императоруна жазган катында эскерилип атат. Мода Шанюнь ал хундардын императору, демек мындайча айтайын, хун элдин башына Мода деген адам падыша болуп келип, хундарды күчтөнтүп, уруулардын биримдигин бекемдеп, чоң мамлекет куруп, анан башка көчмөн элдерди, мамлекеттерди багынтып, чоң көчмөн империяны түзөт, хун империясын. Анан өзүнүн өтө чоң аймакты ээлеп туруп, анан ошол кездеги коңшу болгон дагы бир чоң империя, Кытай империясына анан кат жазып атат да, бул саясий билдирүү болуп атат. Мындан ары мен
Мен императормун биринчиден. Ушул жердин баары менин карамагымда деп туруп, анан ал катта 5 мамлекеттин тизмегин жазат. Ушул мамлекеттер менин карамагымда дейт. Ушулар менен иш кылгың келсе мага кайрыласың деп туруп, анан ушундай саясий билдирүүлөрдөн улам өзүнүн жар салат. Баягы империянын жаралышы. Анан ошол катта 201-жылы биздин доорго чейин ошол кыргыз деген этноним жазылып атпайбы? Ал жерде кыргыз мамлекети деген сөз жазылат. Демек, биздин бабалар биздин доорго чейин 201-жылга чейин, себеби ал кезде алар мамлекеттүүлүктө болжол болуп калып атабыз. Гундар басып калып атат. Ага чейин биз мамлекет болуп жашаганбыз да. Ошол жерде гянгун ээлиги деген сөз, владение гянгун орусча айтканда, бул деген ошо белгилүү бир аймакты бирөө ээлик кылып отурат. Кыргыздар ээлик кылып. Демек, өзүнүн тагдырын өзү чечип, эркин жашаган эл деген сөз да. Азыркы мамлекеттүүлүктүн белгилери болбосо дагы, бирок эч кимге баш ийбей, өзүнүн жерине өзү ээ, өзүнүн мекенинде кадимкидей өзүнүн тагдырын өзү чечип жашаган, демек, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болгон эл деген түшүнүк да. Мына мамлекет куруу же болбосо ошондой өзү мамлекет деген сөз өзүңдү өзүң башкаруу деген сөз. Демек, сен бир жерди ээлик кылып, эч кимге баш ийбей, эч кимге салык төлөбөй, өз тагдырыңды өзү чечсең, бул деле мамлекет деген сөз да. Мындай логикалык нерсе. Болгону ал замандын талабында бүгүнкүдөй талаптар болбосо дагы, бирок маңызы боюнча эгемендүү эркин эл. Бул биринчи. Экинчиден, ушул маалымат аныкталып, биздин ошол кезде президентибизге Акаевга колуна белек болуп сунушталып Кытай тараптан. Мына ушул расмий мындай иш кагаз документ деп коелучу, тарыхый. Анын түп нускасы дагы эле Кытайда турат. Бизге көчүрмөсүн эле берген. Мына тарыхыңарды билип ал деп. Анан ошонун негизинде анан көптөгөн архивтердин баарын кыдырып, эшиктерин баягы ачып, анан жок мындай катылган, жабылуу маалыматтар ачылып, такталып отуруп, анан биздин тарыхыбыз азыр 22 кылымдык тарыхыбыз азыр мына мектептен 5-классынан баштап 11-класска чейин окуу куралдарында бүт жазылып турат. Ошол мезгилде дагы 2 ирет мамлекет курган учурубуз бар. Мен ошого абдан басым келтирип айткым келип атат, себеби мамлекет куруу тажрыйбасы бул мамлекеттик саясат жүргүзүүдө мындан артык таянам болбош керек да. Менимче да, себеби сен мамлекет болуп мындан аркы жолуңду эмнеге таянып баягы саясатыңды жүргүзөсүң дегенде, өзүңдүн тажрыйбаңабы же башка элдин тажрыйбасынабы? Анан биз ошо улгуу жолго ушул нерсени баса белгилеп жазып атабыз. Дүйнө окумуштууларынын тарых жаатында бардык изилдөөлөрүнүн негизинде мындай бир империялардын тизмеги аныкталыптыр да. Ар кайсыл мезгилде, ар кайсыл доорлордо, жер планетасынын ар кайсы аймактарында, демек бир гана Европа, Евразия эмес, Африка, ал жагы Америка, бардык аймактарда илимге белгилүү болгон империяларды тизмектептир. Империя деген бул мамлекеттүүлүктүн эң бир жогорку өнүккөн деңгээли. Себеби бир мамлекет бир нече мамлекетти басып алганда империя болот. Борборлоштурулган бийлик түзүлөт, үстөмдүгү аныкталат дегендей. Анан ошол империялар болгону 200ге жетпеген империя болуптур. Бул өтө аз. Адамзаттын тарыхы көп мезгилди камтыйт дагы, эмне деген элдер, мамлекеттер болгон, империялар болгону 200. Ошол тизмекте 2 орунду кыргыздар ээлеп отурат. 4000ден 5000ге жакын улут элдер бар бүгүнкү күндө. А мурда канчасы жашап, канчасы жок болуп, ассимиляция болуп, тукум курууду жок болгондордун баарын эсепке алганда адамзаттын тарыхында эмне деген элдер жашаган, канчасы мамлекет курду, ал башка маселе. А бирок ошолордун ичинен күчтөнүп же болбосо бир чоң кубатка жетип империя кургандардын саны 200ге жетпесе, ошонун тизмегинде 2 орунду кыргыздар ээлеп отурабыз. Мындан артык кандай мамлекет куруу тажрыйбасы керек деп суроо берсең, түшүнгөн адамга бул өтө чоң мындай тажрыйба байлык да. 2 ирет дегенибиз Барысбектин доорунда энсели кыргыздардын каганаты, бул 7-8 кылым. Анан экинчиси андан соң бир кылымдан кийин 1-2 кылымдан кийин 9-10 кылымдагы улуу кыргыз дөөлөтү. Орус булактарында великодержавие деп берилет, кыргызга великодержавие. Мына могул 2 мамлекеттүүлүк, бул мамлекеттүүлүктүн дагы жогорку чениндеги, бул империялык деңгээлдеги түшүнүктөр, же болбосо каганат деп айтып атабыз. Каганат деген сөздүн дагы этимологиясына таянсак, бул чоң кубаттуу мамлекет, каганаттын башында каган турат. Каган деген сөз, бул этимологиясы кан деген сөздөн келет. Кан деп туруп, анан каган деген
деген сөзгө өтүп кетет. Бизде баягы үндөштүк мыйзамы, сингармонизм деп коет. Кош сөздөр, татаал сөздөр бир сөзгө айланганда, бир түшүнүк болгондо анан тыбыштык баягы өзгөчөлүктүн негизинде үндөштүк мыйзамында анан сөз кыскарат. Мисалы, бул күн дегенде бүгүн деп койбодукпу? Ушул сыңарында кан деген сөз, кандардын каны, падышанын падышасы деген сөз. Демек, бир падыша бир нече падышалыктарды багындырган. Ошол эле каганда. Кан. Анан ошондон улам анын ээлигиндеги мамлекетте каганат деп койгон. Бул түшүнүк, төл сөз өзүбүздүн тилибизде чечмеленгенин өзү дагы демек ушундай турмуштук тажрыйбабыз бар болгонун далилдейт. Биз каганат түптөгөн элбиз. Бизде кагандар болгон деген сөз. Ошондой деңгээл дараметке жеткенбиз деген түшүнүк. Анан ошону менен эсептегенде мына эң биринчи Гянгундардын доорунда мамлекеттүүлүгүбүздү биринчи деп эсептесек, шарттуу түрдө гана, илимге белгилүүсүндө гана айталы. Андан кийин Барсбектин мезгилинде мамлекеттүүлүк, андан кийин Улуу Кыргыз дөөлөтү 9-кылымдан эми 10-кылым деп айтабыз. Бирок кийинки изилдөөлөрдүн негизинде биз монгол басып алууларына чейин мезгилде кыргыз мамлекет куруп жашап келген. Бери дегенде бир 3-4 кылым бою биз мамлекеттүүлүгүбүз менен жашап келгенбиз. Бирок маселе эч кимге тийишпей, эч кимди басынтпай, багынтпай, согуш курал мындай кан төгүүсү жок эле өзүбүз менен өзүбүз жашаганбыз. Андан кийин монголдор басты, баары чачырады, көп нерсе алмашты, тигинде мындай болду. Кийин жуңгарлардын доору болду, анан Кокон болду, анан Орус империясы болду. Кыргыздар жакта биякта ар кайсы жерде биз өзүбүздүн башыбызды көтөрүп мындай өз эгемендикке жете албасак дагы, бирок ошентип нары сүрүлүп бери чайкалып отуруп, анан Советтер доорунан кийин биз толук кандуу республиканы алганыбыз болгонубуз, биз эгемендикке же болбосо мамлекеттүүлүктүн башаты деп эсептедик. 91-жылдан бери азыр эгемен мамлекет катары жашап атабыз. Бул азыркы эгемен мамлекеттүүлүгүбүз бул кезеги боюнча 4-чү мамлекеттүүлүктүн доору. Эми ушундай тарыхый жолду басып, бир эмес бир нече мамлекет куруп, кайра жоготуп, кайра мамлекет куруп, чачырап, мекенден куулуп, кетип, кайра келип, ушинтип мамлекет куруу тажрыйбасы, бай тажрыйбасы бар кыргыздай болгон мен элдерди кезиктире элекмин. Биздин чөлкөмдө. Мисалы, политология жаатында окумуштуулар бир элди аябай бир мисалга келтирип, ушуну көрүнүктүү мисал катары ушундан тажрыйба алып, мындан сабак албасак болбойт деп укмуш айтышат да, бир башка бир элди мисалга келтирет. Мынтип айтышат да, бир эл бар дейт. Бир кезде бир мамлекет куруп, жашап, кадимкидей өнүгүп, анан бир белгилүү бир себептер менен мамлекеттүүлүгүнөн кол жууп, жеринен кубаланып, жер кезип, миңдеген жылдар бою чачырап кетип, анан элдүүлүгүн да жогото жаздап, жазуусун жоготуп, анан тилин да жогото жаздап, анан кайра 1000 жылдан кийин биригип келип туруп, кайра өзүнүн мамлекетин кайтарып алды, мекенин кайтарып алды. Анын аркасы менен тилин ордуна койду, жазуусун калыбына келтирди деп, мындай болбойт деп, аны тим эле ушундай үлгү кылышат да. Кайсы эл жөнүндө сөз болот экен түшүнүп атасызбы? Бул Израиль, еврей эли жөнүндө болгон сөз да. Ушуну көрүнүктүү мисал катары тим эле оозунан шилекей куйлгучакты ушинтип, ушулардан сабак алып үйрөнүш керек, мына момундай кыйын эл деп ушуну айтат деп айтышат да. Анын жанында салыштырып карап көрсөк, кыргыз элинин турмуштук тажрыйбасында мамлекет куруу тажрыйбасы андан кыйла көп болуп атпайбы? Жөн эле мамлекет эле эмес, биз империя да курганбыз, каганат курганбыз биринчиден. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, ушул жерде мен ар дайым ушуну бир өзүнчө белгилеп айткым келет, себеби бул илимге деле белгилүү, мындай кадимкидей ушул тарыхый жаатта мамлекет куруу же болбосо политология жаатында билими бар адамдар түшүнөт. Империялардын жаралуу жолу, пайда болуу жолу бир гана жол. Бул кан төгүү, согуш, басып алуу. Бир мамлекет күчтөнүп, башка бир мамлекеттерди багынтып басып алыш керек. Жөн эле элдер өздөрү кол көтөрүп, багынып, же болбосо мен сенин курамыңа кошулайынчы деп эч ким антпайт. Ар ким өзү эркин жашагысы келет. Бирок ага карабай бирөө басынтат, багынтат, согуш менен, кан төгүү менен. Ошентип анан империялар жаралат. Бир эле жол бар империянын жаралышына. Так эле ошол жол менен империя кайра кыйрайт. Себеби анын ордуна башка бирөө күчтүү чыгат. Аны багындырат, аны талкалайт. Муну биз билебиз. Жанагы 200-ге жетпеген империялардын тизмегинин бүтүн баардыгы ошондой жол менен пайда болуп, ошондой жол менен жок болушкан. Бүгүнкү чейин кээ бирлер азыр империялык кубатын жогото элек. Бар. Британия, Россия бул деле империя азыр. Эми пайда болушкан, эми аны айтпай эле коелу, бирок жоюлса да ошондой эле жол менен жоюлат. Жөн мындай жөн жоюлуп кетиши мүмкүн эмес. Бирок ошол тизмекте бир империя бар.
ал андай жол менен эмес, башкача жол менен пайда болгон, анан башкача жол менен тарап кеткен. Бул улуу кыргыз дөөлөт. Бартальдын айтымында великодержавие деген терминдин беришинин өзү бул кыргыздардын мамлекет куруудагы бир өзгөчөлүгүнөн улам улуулугу ушунда деп баса белгилейт. Булар эч кимди багынтып басынтып кан төгүп ээлеген эмес дейт, же болбосо басып алуу саясат жүргүзгөн эмес. Анан борборлоштурулган бийликти орнотуп, бирөөлөрдөн салык жыйнап, бирөөнүн эсебинен байыган эмес дейт. Бардык империялар ушинче жашаган. Римди эстели, Осмондорду, Монголдорду, кимди гана албаңыз. Ал эми кыргыз дөөлөтү, же болбосо великодержавие андай эмес дейт. Бартальдын айтканы боюнча мынтип айтып атат, кыргыз этнонимі политонимге айланды дейт. Башка элдер кыргыз деген этнонимди өз ыктыяры менен өзүнүн аталышына кошуп айткан дейт. Буга себеп мындай дейт. Кыргыздар баягы уйгур каганатынын курамынан боштондук үчүн согуш жүргүзүп атып, уйгур каганатын талкалап туруп, өзүнүн жерин, мекенин бошотуп, ошол жеринде өзүлөрүнүн гана мамлекетин курат дагы, эч кимге тийишпей, өзүнүн эгемен жашоосун камсыздайт. Анан ошондо мамлекеттин ушундай бир мамлекет башкача бир мамлекет курат, мындайча айткандачы. Бир үлгүлүккө жетет дагы, жашоо тартибин ушундай мыктап орнотот экен дагы, башка көчмөн элдер кыргыз менен чектеш, анан тектеш болгон элдер бар да, баягы түү тамырыбыз бир деп коебуз, анан коңшу элбиз, окшошпуз, маданиятыбыз окшош, баарыбыз көчмөнбүз дегендей. Ошол элдер ушу кыргыздын жашоо тартибине суктанып, мамлекеттин ичиндеги тартипке суктанып, өз ыктыяры менен кыргызга таандыктыгын билдирүү менен өзүнүн аталышына кыргыз деген ысымды кошуп айткан экен. Биз да кыргызбыз түбүбүз депчи. Себеби кыргызга окшошкусу келген. Анан кыргыздын жашоо тартибин өзүнүн жашоо тартибине айландырган. Кабыл алышкан деген сөз. Мен муну азыркы замандагы түшүнүк менен салыштыргым келип атат. Себеби бул өтө зарыл нерсе, бул өтө маанилүү нерсе идеологиялык жактан. Бүгүн биз башка мамлекеттердин тажрыйбасына суктанып, биз ушундай кылалычы деп, мисалы, парламенттик башкаруу деген ушундай экен, биз ушундай кылалычы деп аракет кылдык. Жок, президенттик болуш керек экен деп аны алдык. Республика болуш керек экен деп гректерден алдык. Демократия болуш керек экен, аны алдык. Кыскасы, бир башка элдин турмуштук тажрыйбасынан ушу мамлекет куруу жаатындагы ийгиликтерин көрүп суктанып, аны биз өздөштүрүп, өзүбүзгө кабыл алып атабыз. Кийип көрүп атабыз ошонун баарын. Кийип көрүп алдык, жашап атабыз ушинтипчи. Элестетсеңиз, бир кезде кыргыздын мамлекет куруу тажрыйбасына башкалар суктанып, биз да кыргыз болобуз деп, анан ошондой үлгүдө жашайбыз деп, кыргыздын жашоо тартибин өзүнө орнотушкан экен. Кандай деңгээлден биз кандай деңгээлге түштүк? Биз өтө бийик чокудан туруп, бүгүн сазга батып, анан саздан чыгалы деп башка бирөөлөрдүн кийимин дагы, атын да минип атабыз, тагын да минип атабыз, баарын жасап атабыз. Башка элдердин куралын да алып атабыз, баарын, тилин дагы алып атабыз деген. А бир кезде биз кандай болгонбуз деп. Мына ушунун баары мамлекет куруу тажрыйбасы. Ушул эмне деген керемет экенин түшүнбөй атабыз. Мисалы, бүгүн биз жөн эле элестетип көрөлүчү, биздин алыс барбай эле эң жакынкы чектеш, коңшу, баягы тектеш элдерибиз бар. Бири өзбек, бири казак. Ооба, биздин салт наркыбыз, маданиятыбыз окшош, тилибиз окшош, тамырыбыз бир деп келебиз, бирок өз-өзүнчө улут калыптанып калдык. Улут болуп, этнос болуп. Бүгүн элестете алабызбы, мисалы, казак боордоштор келип туруп, биз казак кыргыздарыбыз деп айта алабы? Же болбосо биз өзбек кыргыздарыбыз дей алабы? Дей албайт. Буга бир эле негиз бар, бир эле себеп бар дебешке. Ошентип айтып койсо чычалап атышпайбы айра? Жок, маселе чычалаганда эмес. Маселе бүгүн кыргыз аларга үлгү эмес. Ооба. Биз анчалык деңгээлге жете элекпиз, алар бизди көрүп суктангандай. Экономика жаатынан, социалдык жагынан, саясат жагынан, бардык жагынан, бардык дебейин, көп жагынан, мисалы, Өзбекстан менен Казакстан алдыга озуп кетипти эле, тушумдукта эле болбосо дагы, бирок бизге муктаж эмес, биз аларга үлгү боло албай атабыз. Бир нерсе кошо кетейинчи агай, ушул жерден. Бирок мени байкайм да, сыртынан алар бизди ошентип баягы кабыл албайт. Кабыл алгысы да келбейт. Бирок ички бир туюмдары бар. Бизди кадимкидей өйдө көрүп турат. Аны мындай, кыргыз элинин касиетине суктанат, бирок кыргыз мамлекетине суктанбайт. Маселе ушундай жөнүндө. Мен мамлекет жөнүндө айтып атам. А бир кезде кыргыздар ушундай мамлекет курган экен, мамлекетибиз
мамлекет куруу жаатында өрнөк жаратып, ошо өрнөктү көрүп тутуп, башкалар Кыргыз ошону болгусу өзүнө келген. кабыл алып, жашоо тартибин орнотуп, анан анысы аз келип өздөрү да кыргыз болгусу келген. Себеби муну кыргыздар жаратты, кыргыздай болуп жашаш керек экен, анан биз кыргыз болобуз деп кыргыз деген аталышты да айтты да. Мисалы дүйнөлүк баягы окумуштуулардын изилдөөлөрүндө карталар түшүрүлгөн экен. Мисалы Германиянын Шолборт деген окумуштуусу тарабынан 16-кылымдарга таандык болгон бир карта түзүлгөн экен. 16-кылымда картаны чийип атышат, бирок ал 9-кылымда сүрөттөп атат. Себеби окумуштуулар тарыхты изилдеп 9-кылымда Евразия континентиндеги ушундай чоң аймакты ээлеген бир чоң империя болгон экен. Ал Кыргыздын Рейх деген империя экен. Кыргыз Рейх деген сөз Кыргыз империясы деген сөз, немис тилинен. Анын алкагын караганда батышынан чыгыш борбор, анан түндүк Европаны, чыгыш Европаны, борбордук Европаны, анан түндүк Европаны бүтүндөй Кыргыз империянын курамында турат. Батышынан Британия, Франция, түштүгүнөн Испания, Италия, Греция эле кирбептир. Калган Европанын бардык бөлүгү Кыргыз империясынын курамында экен. 9-кылымда. Муну германиялыктар өзү изилдеп атат. Биз ага башыбызда жете элек, убактыбызда жете элек. Биз азыр суроо берсек, ошо 9-кылымда Кыргыз ошо жака бардыбы Европага? Кайдан? Барган эмес да. Бирок, эмне үчүн Кыргыз деп турат? Себеби ошол жакта Европада 9-кылымда ошол жакта жашаган башка көчмөн элдер болгон. Убагында бияктан барган баягы хундардын бир бөлүгү Европага барып гум болуп аталып өзгөртүлгөн, аталышы баягы мажарлар, венгрлер бүгүнкү чейин калган. Анан мен башка да толтура элдер. Жергиликтүү менен жуурулушуп калганы өзүнчө кетти. Өзүнүн баягы улуттук өзгөчөлүгүн сактагандар өзүнчө калды да, бирок 9-кылымда алар ошондо тамыр кайдан экенин билишкен, эсинен кете элек болчу. Анан биякта чыгышта деп коелучу, салыштырмалуу. Борбордук Азияда, түштүк Сибирде кыргыздар баш көтөрүп, туу көтөрүп, өзүнүн мамлекеттүүлүгүн жанагынтип орнотуп, анан өрнөк жаратып, башка элдер акырындык менен биз да кыргызбыз деп ошол атак даңк тарай баштаганда, тияка чейин кабар жетет, биз деле кыргыз болчубуз, тамырыбыз кыргызбыз деп аларга чейин ошол нерсе жеткен. Мына мамлекет куруунун тажрыйбасы. Мына дүйнөлүк бийиктик, мына таасир, өрнөк жаратуу. Мен дагы бир сөздү айткым келет. Мына кыргыздын тилинде укмуш бир сөздөр бар. Биз кээде ошо сөздөрдүн маанисин, терең маанисин, же болбосо өзгөчөлүгүн айырмалай билбейбиз. Үлгү менен өрнөк деген сөздү биз бир эле учурда колдоно беребиз. Экөөнү синоним катары бир маанини туюнтат деген же окшош деп эле баягы ыгы келген жерине өрнөк деп айта салабыз, үлгү деп да айта салабыз. Бирок экөөнүн чоң айырмасы бар да. Мында үлгү менен өрнөктүн айырмасы эмне? Өрнөк деп коебуз. Эмне бул? Өрнөк деген, мындай үлгү деген бир нерсени карап үлгү тутуу, мындай көрүп кайталоо. Өрнөк деген жашоо эмеспи ошону? Үлгү деле жашоо тийиштүүсү болот. Бирөөнүн жашоосун үлгү тутабыз, бирөөнүн сөзүн үлгү тутабыз, бирөөнүн ишин үлгү тутабыз. Бир учурда бирөөнү өрнөк тутабыз, бирөөнүн ишин өрнөк тутабыз, бирөөнүн жашоосу өрнөк болот. Экөө окшош эле мындайынча, бирок мааниси экөлөк. Экөлөк сөз болгондон кийин экөлөк түшүнүк да. Үлгүнү биз түшүнүп атабыз. Бул пример, подражание дегенде көрүп ушуну үлгү албайсың, ушундай болбойсуң, ошо умтулбайсың деген. Өрнөк деген түшүнүк андан да терең, андан дагы күчтүүрөөк. Эгерде биз башка тил менен салыштырып айтсак, бизге кыргызга ушундай да, баягы Салжан Жигитов аксакалыбыз айткандай, кыргызга орусча айтсаң гана түшүнөт дегенде, мына өрнөк дегенде мааниси мен мындай жакындаткан маанисин айткым келет да, эталон деген түшүнүк бар. Мына ошол өрнөк. Эталон деген бул бир нерсенин чокусу андан артык болушу мүмкүн эмес. Болсо ушундай гана болот, андан артык боло албайт деген сөз да. Ошол өрнөк. Айырмасы кандай, Үлгү деген ага өрнөккө жетпей туруп үлгү болушу мүмкүн. Эгер сен бул жаатта такыр кабарың жок болсо, бирөөнүн бир жакшы нерсесин көрсөң үлгү тутушуң мүмкүн. Жакшы экен дегендейчи. Өрнөк башка да. Эталон. Биздин бабалар мамлекет курууда өрнөк жараткан. Мындай мамлекет болуп көргөн эмес. Тарыхта. Ким эле өз ыктыяры менен ушулардын жашоо тартибин өзүнө орнотуп туруп, анан ушулардын аталышы менен бизди аталалычы, биз да кыргыз бололучу деп ким ошентти? Антелект эч ким. Азыр ошол процесс салыштырмалуу ушул нерсе жүрүп атат. Бирөөнүн ошо жечкендик ийгиликтерин биз өзүбүзгө кабыл алып атпайбызбы? Бирок биз кайсы бир деңгээлде балким ошондойдурбуз. Биз бүгүн Швейцария болдук. Эсиңиздеби? Эгемендикти алгандан кийин. Биз Малайзия болдук. Биз Сингапур болгубуз келди. Биз бирөөнү эле турабыз келип атпайбы? Эми мындай акыл эси орунда адам мындай ойлонуп көрчү. Бир кезде биз
туу чокуга чыгып бизди көрүп түздөнүп бизден таалим алып бизди өрнөк туткан тегерекчеттей дүйнө болгон экен. Бүгүн биз башка бирөөлөрдү көрүп үлгү тутуп өрнөк тутуп атабыз. Эмне деген акыбалга келдик. Себеби ошонун баары мен бир эле нерсени айткым келет, билимсиздик. Билимибиз жок болгон үчүн, ошонун баарын унутуп билбей калганыбыз үчүн биз башка жактан издеп атабыз. Бирөөнүн этегин майдаландык. Эми буга биз өзүбүздү күнөөлөбөйлү, бул тагдыр, бул жагдай, бул мезгилдин өзүнүн бир агымы болду. Биз ошондой эми деле кеч эмес. Маселе биз эми өзүбүздү тамырыбызды тааныйлы деген сөз да, жана уңгу жол деген сөздүн маңызы ушунда ачылып атат. Биз башатыбыздан бери келаткан байланышыбызды үзбөй, ошо тамырдан азык алып отуруп биз меме байлайлычы деген сөз. Ошондой түшүн береличи деген ниет да. Уңгу жол деген ошол. Демек биз бүгүн саясатыбызды жүргүзүп атканда, мамлекеттик саясатты жүргүзгөндө биз бирөөнү тороо эмес, өзүбүздүн тажрыйбабызга таянуу менен биз өзүбүздүн жолубузду түзөйлү, жолубузду аныктайлы, ошол жолубузду басалы деген сөз да. Анан мүмкүн биз дагы элге дагы бир жаңычылык беребиз. Эмне үчүн жок? Бир кезде бердик да. Бир кездеги кыргыз баягы кубаттуу мамлекеттин өрнөгүн дагы бир жолу балким аламга көрсөтөбүз. Бир жараткан эми экинчи эмне болбойт бекем дегенде. Тарыхта көп нерсе кайталанат да. Тарых өзү ушундай. Мындай айланып жүрүп отуруп, улам бир деңгээл баскычка көтөрүлүп сайып, анан ушинтип өнүгөт. Эгер биз өнүгүүнү кааласак, анда биз 9-10 кылымдагы улуу кыргыз дөөлөтү бул бизге чек эмес. Биз андан да ашып өтүшүбүз керек. Мына ошол улуу тилекти биз уңгу жолдун аталышына койдук. Улуттук дем менен дүйнөлүк бийликтикти жарата алабыз, багындыра алабыз, бийиктикти көрсөтө алабыз деген сөз. Кандай сонагай. Бул биринчиси, экинчиси. Эми мындай уңгу жолдогу таянымдардын дагы бирөөнү токтоло кетейин. Мисалы, мен азыр баягы жатка эстей албай атам, ошон үчүн кээ бир нерсени окуганга туура келип атат. Мына мындай деген таяным бар. Кыргыз элинин тили, тарыхы, маданияты жана нарк баалыктарынын жарандар тарабынан эркин колдонулушун, үйрөнүлүшүн жана дүйнөгө таанытылышын өлкө эгемендигинин белгиси катары эсептөө дейт. Биз бүгүн мамлекетибиз менен сыймыктанабыз. Маселе жок. Эгемен элбиз, мамлекетибиз бар. Туубуз бар, гимнибиз бар, Бириккен Улуттар уюмунда мүчөбүз деп биз жаманбы жакшыбы биз сыймыктанабыз. Паспортубуз бар. Мен кыргыздын жаранымын деген. Бирок кыргыз деген аталыштын же болбосо атыбызга, затыбыз жарашып атабы? Буну эч ким ойлоно элек азыр. Мен бүгүн мындай түшүнүк ушул нерсени жеткириш үчүн мындай бир 2-3 суроо берем. Мына биз Манас менен сыймыктанып бүттүк. ЮНЕСКОга кирди, Гиннеске кирди. Эң узун дастан, керемет, дүйнөдө мындай жок. Бардыгы жаттама же болбосо баягы өлү эпос болсо биздики жантуу деп сыймыктанабыз. Анан калың катмардан сурасаң, мына ушундай чоң сыймыгыбыз бар, кыргызды кыргыз кылган. Бүгүнкү арабыздагы тирүү жүргөн манашчыларды атап берчи десең, 2-3-өдөн ашпайт. Ашып кетсе 5 атайт. Бизде эмне деген манашчылар бар? Манасыбызды сыйлабайбыз. Манастын мазмунуна келип бир суроолорду берсең, билбейбиз. Манасты укканбыз. Манастын ичиндеги өзөктүү окуяларды, дагы бир каармандарды, бири-бирине болгон байланыштарды, тарыхый окуялар жөнүндө суроо берсең, ишибиз жок. Түшүнбөйбүз аны. Демек биз аны менен сыймыктанбайбыз. Биз аны дүйнөгө да таанытпайбыз. Дүйнөгө кой, өзүбүзгө жеткире албай атабыз. Өзүбүз жашабай атабыз ошол нерсени. Мисалы, тил, маданият, өнөр деп атабыз. Бул жерде көп нерсе камтыйт. Мен бир эле нерсени айткым келип атат. Ушундай биздин кыргыздын өзүбүздүн атыбызга, затыбызды келтирүү боюнча бир адамдардын, элибиздинчи мындай бир сыймыктануу сезимин ойготсоң, ошол улуттук дем козголсо, биз көп нерсени жеңебиз. Мен ошого дагы бир мисал айткым келет. Кыргыздын комуз деген аспабы бар. Музыкалык аспап. Мына сиз өзүңүз музыка жаатында жакын адамсыз. Сиз комуз чертесизби болсо? Чертпейсизби? Бирок түшүнүгүңүз бар да, көрүп жүрөсүз комузду. Эми комузду көрбөгөн киши жок, Ооба. Кылдуу чертме аспап комуз. Комуз сыяктуу башка элдердин да аспаптары көп. Алыс барбай эле коелу, бир 3-4төн айталы. Домбура бар, дудар бар, мандолин бар, балалайка бар, гитара бар. Кылдуу анан чертме аспаптар. Кылдарынын саны аз көп ал мааниге эмес. Кыскасы ар бир элдин өзүнүн бир улуттук аспабы бар. Түшүнүгүнө жараша 2 кылбы, 5 кылбы, 6 кылбы ал маанилүү эмес. Кыскасы чертме кылдуу аспап. Анан ошол аспаптардын ичинен кыргыздын комузу 2 чоң өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Ал ошол 2 чоң өзгөчөлүгү
музыка таануучулар тарабынан бааланып, комуз бул өтө керемет аспап экенин, анан ушул керемет аспапты жараткан эл керемет эл деп баа беришет. Аны кыргыз билбейт. Кылдуу аспаптардын эң башында турган аспап. Ооба, маселе башында турган эмес, маселе анын артыкчылыгы бар. Башка аспаптарда андай жок. Вот эмне артыкчылыгы бар, билесизби? Ушинтип анан кийин бурчка такайсыз. Жок, бул кызык да, маектешүү жакшы да. Мына комузду мисалы мойнун көрсөк, мойну деп коебуз го, орусча гриф деп коет. Кылдуу аспап. Гитарада болобу, домбурада болобу. Ошол мойнунда бүт кылдуу аспаптарда комуздан бөлөгүндө бир нерселер бар. Комузда жок. Ошол өзгөчөлүк. Ал жана туурасынан кеткен таякчылар же болбосо музыкалык латты. Латтары болот. Ошону эстей албайт эми, латтары бар. Башка аспаптарда бар. Домбурада да бар. Комузда жок. Анан латтын эмне кереги бар десең, музыкалык сабаты бар адам жөн эле түшүндүрөт. Бул нотага ылайыкталат. Аралыктары. Ар бир латка колуңду баскандан кийин кыл латтын ошол туурасынан кеткен таякчадан баштап тепкеге чейинки кылдын узундугуна жараша үн өзгөрүп турат. Нотага байланып. Ошон үчүн латтардын ирети бар. Мындай каалаган жерден кое албайт, аны эсептейт кадимкидей. Эсептеп аны бир жасайт да болду. Комузда ал жок. Эми комуз чертип атканда сенин колуң бул эми расмий илимий негизде баягы архивде колдонулган жазма булактарга таянсак бир кызык маалымат бар. Ал жерде мынтип айтылат. Биздин доорго чейин демек 1000 жыл илгери, 1000 жыл. Ошондо бүгүнкү күндөн санаганда 3000 тарыхыбыз бар деген сөз да. Ал жерде кыргыз эскерилет дагы. Анан бир ошо Кытай окумуштууларынын тарабынан айткан бир нерсеси бар экен. Ошол кезде кыргыздар Кытай мамлекетине кайсы бир учурда бир кыйынчылык же болбосо бир башына бир күн түшүп бир кыйынчылык болгон экен Кытайларда. Ошондо кыргыздар кол сунуп гуманитардык жардам көрсөткөн дейт. Ушул бир сөз мен кулагыма ушундай элинди дагы мен бул жерден көп нерсе өзүмө жыйынтык чыгарып алдым. Кытай өзү мамлекет болуп атса, ал бир башына күн түшүп бир кыйынчылыкка дуушар болуп атканда бирөө кол сунуп жардам берип атат деген сөз, демек ал жардам берүүчү тарап ким болуш керек? Жок эле дегенде ошо Кытай менен эсептешкен, тең ата болгон бирөө болуш керек. Демек ал дагы мындай дараметтүү бир эл болуш керек. Биринчиден. Экинчиден, гуманитардык жардам көрсөтүү мамлекетке бул дипломатиянын бир белгиси. Дипломатия деген бул мамлекеттин бир белгиси да, бир көрсөткүчү. Анан дагы кошумча буга гуманитардык жардам көрсөткөн, демек бардар бакубат колунан келе турган дараметтүү, өзүнөн сырткары башка бирөөгө да кол суна алат, жардам бере алат деген сөз. Демек биздин доорго чейин 1000 жыл илгери биз кыргыз деп аталыш менен ошондой бир башка эл аралык саясатта да өзүбүздүн ордубуз бар, баягы элчилик кызматташуубуз бар, анан бирөөгө кол сунуп жардам берген жайыбыз бар экен деген маалымат. Албетте дагы мындай бир такталбаган же болбосо кошумча булактардан билдирген бир тарых жөнүндө маалыматтар көп, бирок ал эми илимий негизде аныкталып тастыкталбагандан кийин аны айтуу кыйын. Бирок мен билишимде ошо 3000 жылдык расмий такталган тарыхыбыз бар. Болгондо дагы ал жерде кыргыз ошондой дараметтүү эл болуп жардам берип аткандан кийин, бирок кыргыздын эл улут калыптанышы бул андан кыйла мурун болуш керек деген логикалык негизде гана бир жыйынтык чыгарсак болот. Ал качан түптөлгөнү ал дагы бир чоң суроо, аны дагы изилдеш керек да. Азыркы баягы Кытай булактарынан алган маалыматтар боюнча 3000 жылдык деп атабыз. Кыяс агайыбыз келип дагы басмаканада дейт, китеп жакында Кудайым буйрса. Андай жакшы экен, мына жакында ошонун баарына өзүбүз күбө болот экенбиз. Өзүбүз күбө болобуз, эми буга чейин да көп убакыт кетти, ошол эле архивтерде отурду, анан кийин башка тилге бул эски бир тил экен да. Кансу тили беле, ошо азыр эсимде жок. Мен да билбейм аталышын, бирок байыркы жазуусу дейт. Байыркы жазуусуна бизден бир жигитти алып барып окутуш да. Ошол жакшы болду. Бул бизге чоң отуш, себеби ошондой адистерди биз жаратып алсак өзүбүз, башка өзүбүздөн сырткары башка дүйнөлүк баягы тарыхый архивдеги маалыматтарды окуй алган адистерибиз болсо, бул биздин келечегибизге чоң мындай бир салым болот да. Көп нерсебизди аныктаганга, ошо башаттан алган, тамырдан алган, архивден алган маалыматтарды билүүгө. Эми уңгу жолдо биз мамлекеттик тил деген өзүнчө бир багыт бар. Ошол аргументте. Ушул мамлекеттик тилге биз атайын уңгу жолго киргизип орун бергенибиздин жөнү бар. Себеби
Мен буга чейин баягы Кыргызстандын жаатында көптөгөн ушундай интервью билдирүүлөрдү же болбосо сабак лекцияларды өткөрүп жүрөм. Анан мындай бир маалыматты айтып жүрөм. Бир жолу ошон бир интервьюда айтылсам тим эле аябай элге тарап кетти. Анан ушундай да болобу, көптөр ой жөн эле асмандан алып сүйлөп атат дегендер болду. Эми кыскасы ар кандай талкуу талаш жаратылган бир маалымат болду. Мен ошону кайталап келип атат. 9-10 кылымда Баягулуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору. Мен ошону эле көп мисал келтирем да, себеби бул мамлекеттүүлүктүн бир өзгөчө бир башка формасы. Бул өрнөк жаратууда. Ошол тажрыйбабызга таянышыбыз керек да. Мына ошол доордо дейт. Кытай падышасынын сарайында кыргыз тили эл аралык тил катары колдонулган. Муну эми түшүнүп көрөлү. Бул эмне деген сөз? Демек Кытай өзү империя, илгертен бери ал өзүнүн бир саясатын жүргүзгөн, өзүнүн бир күч кубатына таянган, байлыгына таянган. Ал маселе аны мактоодо эмес, маселе Кытай өзүнчө бар. Аны эч ким тана албайт. Бирок 9-кылымдан баштап 10-кылымдардын дагы канча убакыт мезгил экен так эмес, ошол 9-10 кылымдарда кыргыз тили Кытай падышасынын сарайында, мындайча айтканда, администрациясында коелучу. Эл аралык тил катары кыргыз тили колдонулган. Бул эмне деген сөз? Бул бүгүнкү түшүнүк менен салыштырсак, бүгүн биз дүйнөлүк тил деген түшүнүк бар бизде. Дүйнөлүк тил эмне азыр? Кайсыл? Англис тили. Анан кээ бирлер ушундай суктанат, ой, дүйнөлүк тил, биз дүйнөгө умтулушубуз керек, дүйнөлүк тилди колдонушубуз керек, биз өздөштүрүшүбүз керек. Мен каршы эмесмин. Эгер ал зарылдык болсо, муктаждык болсо, каршы эмесмин. Бирок бир нерсени айткым келет. Дүйнөлүк тил кантип англис тили дүйнөлүк тил болду? Эмне англис тили башка тилдерден өзүнчө кереметпи, кооспу, ыңгайлуубу, же көркөмбү, же сулуубу ал тил? Кандай мындай салыштыруулар менен санаса, ушундай бир мыкты болгон үчүн ал дүйнөлүк тил болгон жок да. Бул эл, дүйнө эли өзү каалап келгиле ушуну дүйнөлүк тил кылалычы деген жок да. Мунун аркасында себеби бар. Эмне үчүн англис тили дүйнөлүк тил болду? Анын себеби бир эле. Себеби бул колониалдык саясаттын жыйынтыгы. Британия, Улуу Британия, англис тилинин ээси болгон Британия, дүйнө жүзүндө адамзатынын тарыхында эң чоң империя болуп эсептелет. Илимге белгилүү болгон бардык империялардын жечкен ийгиликтерин, таасирин иликтеп изилдегенден кийин эң биринчи орунда ээлеген аянты боюнча, дүйнөгө тийгизген таасири боюнча, адамзаттын санынын камтыганы боюнча биринчи орунда Британия турат. Анын апогеи 19-кылымга туура келген. 19-кылымда Улуу Британия империясынын курамында жер планетасынын 22% караган. 22% жер планетасынын Британиянын империясына караган. Адамзатынын 40% Британия империясына баш ийип калган. Мындай империя болду. Анан албетте Британия кимди ээлебесин, кимди каратпасын, эмне кылат? Ал жерде өздөрүнүн үстөмдүгүн тургузат, өзүнүн саясатын жүргүзөт, өзүнүн мыйзамын, тартибин орнотот да. Анан анын көзөмөлгө алат, аткаруусун көрөт, ошонун баарын эмне аркылуу? Тил аркылуу. Кайсы тил аркылуу? Британия, англис тили аркылуу да. Ошентип англис тили башатында жергиликтүү ошол империяга курамына же болбосо империяга каратылган элдердин аң сезимине күчтөп барып киргизилгенде мажбурланып, таңууланып, ушул тилде сүйлөсүңөр, жазасыңар деп аларды калптап, ийилеп туруп аларды тарбияга салды дагы. Анан алар кээ бир элдер, көп элдер деп коеюнчу, өз эне тилин унутуп англис тилинде сүйлөп калган элдер бар. Бүгүн мамлекети бар, бирок ошол тилде сүйлөп калгандары бар. Дүйнөлүк тил деген мындай пайда болот. Бул бирөө келип туруп, жакшы тил экен, ушундай сүйлөйлүчү деген сөз эмес. Демек дүйнөлүк тилге умтулуу деген сөз бул бирөөнүн колониалдык саясатынын ийгилигине кошулуу деген сөз. Бул менин жеке пикирим. Бул бир. Бирок аны менен четке кагуу болбойт, эсептеш керек. Экинчи маселе. Бизнестин, илимдин тили болуп калды. Экинчи маселе, эмне үчүн кыргыз тили Кытайда эл аралык тил катары колдонулган? Бунун дагы жөнү бар. Себеби жана башында мен айттым, Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн учурунда кыргыз
эли мамлекеттин бир өрнөгүн жаратып, мамлекеттүүлүктүн башка элдер суктануу менен ушул жашоо тартибин өздөрүнө орнотуп, өздөрүн кыргыз деп атап, анан баардык нерсе ошо кыргыздын терегинде, кыргыздын аты менен болуп аткандан кийин батышында Европанын жарымы кирип атса, борбордук түндүк, анан чыгыш Европа толугу менен кирип атса, анан бул Евразия континентинин түндүк бөлүгү толугу менен ошо кыргыздын кучагында болуп атса, кыргыз империясынын кучагында болуп атса, а Кытайды биз билебиз. Кытай чыгыштан батышка карай дүйнө менен байланыш бир жолу бар. Илгертен бери ал жибек жолу. Жибек жолу аркылуу Кытайдан чыккан өндүрүлгөн товарлар деп коелучу, өндүрүмдөрдүн баары бир жагы Европага чейин, бир жагы Африкага чейин барган. Ошентип дүйнөлүк соода түйүнү илгертен эле бар болчу. 9-10 кылымдарда ошол соода түйүнү өзгөрүлбөй, бузулбай, кайра өзүнүн максатына жетип Европага чейин жетиш үчүн кимдин жерин аралап барыш керек? Кыргыз империясынын жолун аралап барыш керек. Ошол жерден аягына чейин, Европага чейин так аман жетиш үчүн ошо жергиликтүү эл менен эсептеш керекпи? Алар менен мамиле куруш керекпи? Алар менен сүйлөшүш керекпи? Демек, дүйнөлүк соода түйүнүнүн бир багыты Европага кеткен жолу түздөн түз кыргыздар менен байланыштуу болгон үчүн кыргыздын тили ал жерде негизги орунду ээлегени ушун менен түшүндүрүлөт. Анан бул маалымат жөн эле асмандан түшкөн маалымат эмес. Бул кытайлык окумуштуулардын бир жазма булактарында аныкталган. Бул жөн асмандан алынган эмес да. Демек, бир кезде биздин тилибиз ушундай кудуретке жеткен экен. Мамлекетибиз менен дагы тилибиз кошо. Бүгүн кыргыздар мамлекеттин ээси болуп туруп, мамлекеттик тилибизге болгон мамилебиз таптакыр тетирек. Мына мен ушул жерден мына намыска тийчү сөздү айткым келип атат. Бир арданып, бир намыстаналычы деп. Мисалы, мамлекеттик тил деген бул мамлекетте кайсы тилде иш жүрөт, ал кайсы эл ошону түптөсө, ошол тилде жүрөт. Түшүнүктүү да. Ооба. Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп эсептелсе, демек бул мамлекет кыргыз эли түптөгөн мамлекет деген бул логикалык нерсе. Буну мындай түшүндүрүүнүн, далилдөөнүн кажети жок. Германияда немис тили, демек ал германдардын тили, мамлекети. Англияда англичандардын. Түшүнүктүү да, ошол сыяктуу. Буну мындай биз мындан уялбашыбыз керек, тартынбашыбыз керек. Өзбекстанда өзбек эли түптөсө мамлекет, өзбек тили мамлекеттик тил. Бул логика. Эми экинчиден, мамлекеттүүлүктүн бирден бир көрсөткүчү, мамлекет болуш үчүн бирден бир көрсөткүчү жазуу керек эле. Бунгу жолда биз көрсөтөбүз. Мамлекеттик тил деген бир кандай десем, бир багыт бар да. Ошол багытын алганда биз мамлекеттик тилдин кадырын арттыруу, анын ордун бекемдөө, анын макамын күчөтүш үчүн биз саясатты эмнеден жүргүзүшүбүз керек? Тилди дагы бышыктачу нерсе. Анан биз мамлекет куруу тажрыйбабыз бар деп атабыз. Ошо тилибиз ошондой макамга жетиш үчүн эл аралык деңгээлде, эл аралык тил катары пайдаланыш үчүн, кат сабат алыш үчүн жазуу да керек эле да. А бизде жазуу болгон да. Бүгүн биз кирилл жазуусундабыз. Ага чейин бир аз убакыт латында жаздык. Ага чейин биз араб аринде жаздык. Деп биздин араб жазуудан беркибизди билебиз. Андан ары биздин азыр окумуштуулар изилдеп далилдеген биз жанагы Енисей, Орхон деп шарттуу аталган жазууну колдонгонбуз деп айтабыз. Так ошол 5-кылымдан 10-кылымга чейинки эң өнүккөн мезгили ошол жазуу. Малов деген окумуштуу жазып атат. Бул жазуу буга чейинки Томсон менен Ралдалдын изилдөгөнү боюнча бул жазуу шарттуу түрдө Орхон анан Енисей деп аталганы менен, бирок бул жазуу бир элге таандык болуш керек да. Бул кыргыздардыкы экен деп далилдеген. Бирок аны биз Советтер доорунда аны белгилүү себептер менен кабыл албай четке какканбыз. Бирок изилдөө дагы эле турат. Анан Маловдун айтымынча кыргыздын жазуусу, анан кийин кыргыздын жазуусу баардык түрк тилдүү же болбосо көчмөн элдерге тарап кеткен. Бул логикага сыя турган нерсе. Эгер кыргыз жанагындай улуу каганат түптөп дөөлөтү менен баардыгына ошондой таасир этсе, анан баардыгы ошо менен алышат да жазуусу. Анан буга дагы негиз боло турган дагы бир кызык нерсе бар. Окумуштуулар түрк жазуусу деп коет, түрктөрдүн жазуусу деп коюшат. Түрктөрдүкү болуу мүмкүн эмес деген мен мындан көрүп атам. Биз ошону туура саясат жүргүзүп, туура идеологиябызды такташыбыз керек. Түрк этноними каганатка байланыштуу 6-кылымда караң түптөлүп атат. Биздин доордон. 564-жылы, мен эсимде азыр. Бир аз адашым мүмкүн. 560-жылдардын тегерегинде түрк каганаты түптөлөт. Ошондон баштап түрк деген түшүнүк калыптанып атат. Ага чейин түрк деген аталыш жок. Ал эми ошол түрк каганатын түптөгөн династия деп коебузбу, тукум, Ашын тукумдары 5-кылымда араң ошо аман калып, бир бала аны карышкыр эмизип, анан ошо баладан тукумдар жайылып отуруп, алар күчтөнүп, анан жүрүп, анан 1 кылымдан кийин жанагындай каганат түптөп атат Ашындар. Демек 5-кылымдан ары булар жок. Анан кантип ага чейин мамлекет курган эл
булардын урпагы анан булардын аты менен аталып калды. Биз түрк тилдүү элбиз, анан бүгүн болсо түрк эл болуп калдык деген бул акылга сыйбаган нерсе. Анан Малов айтып атат да, кыргыздар ага чейин болуп атса, анан ага чейин мамлекет болуп атса, анан ал жазуу тетияктан бери келатат деген сөз. Бирок түркологдор bundan баш тартып атышат. Жок, бул жазуу деген 5-кылымдан башталат. Эң кызыгы, мен бир маалыматты айткым келип атат. Бул баарыбызга эле белгилүү жаңылык маалымат эмес, эми окумуштууларга белгилүү маалыматтар. Биздин доорго чейин 5-кылымда бул сак скиф доору деп коет. Ошол эле көчмөн, ушул эле аймакта, мына тагыраак айтайын, Ысык деген жер, азыркы Заманбап Казакстандын аймагында, Чолпон ата менен Чолпон ата менен Алматы атанын ортосунда. Бизди бөлүп турган тоо да, биз Күнгөй ала тоо дейбиз, казактарга ал Тескей ала тоо болуп калат. Ошо Тескей жак бетинде, Казакстандын аймагына келип калат. Ысык деген жерге, Алматыга жакын жерде алтын адамдын сөөгү табылган деп коет. Алтын адам деген бул жана бүт кийими алтын менен шөкөттөлгөн падышанын сөөгү табылган. Сак ал Тиграхаут. Ошол адамдын сөөгүнүн жанында, күмбөздүн мүрзөсүндө күмүштөн жасалган чөйчөк табылган. Ошол чөйчөктө жазуу, 2 сап жазуу. Ошол 2 сап жазуунун тамгаларын карасак, биздин ошол жана биз айтып аткан энисей жазуулар. Битик жазуусу. 1-2 тамга башка тамга экен, ошо битикте жок тамга. Калганы бүт ошол. Окумуштуулар, түркологдор окуй албай койду. Бир нече вариант окушту, бирок мындай бир мазмунуна ылайык келбей койду, талаш жаратып келди. Анан Азербайжан окумуштуусу Заур Гасанов деген аны чечмелеп окуп сунуштады. Мен ал киши менен таанышып, Баку былтыр таанышып, жүзөшүп, сүйлөшүп да көрдүм. Анан эң кызыгы ошол 2 сап мындай деп чечмеленип атат. Мазмуну жагынан. Бул жерде 4 тараптан, дүйнөнүн 4 тарабынан сыңгылы урууларынан, элдеринен келип, анан 300-ü баягы келип, ыйлап оплакивать дейт, ыйлап, же болбосо баягы кошок кошуп дебизби, ыйлап, анан 300 адамы, 300-ü келип ант берип касам ичип атат деген сөз. Ушундай чечмеледи. Анан ушул чечмелөөдөгү эң кызык нерсе, ал дагы айтып атат, башка окуучулар айтып атат, бүт көчмөн элдеринде ушундай салт бар болчу. Падышасы же көрүнүктүү баатыры же кол башчысы өлгөндө, аны көмүп атканда, узап атканда касам ичүү, ант берип касам ичүү салт бар эле. Ал 2 учурда колдонулчу. Биринчиси, эгер ал адам киши колду болсо, бирөө тарабынан өлтүрүлсө, анда өч алуу максатында ант берип касам ичүү. Экинчиси, эгер ал баштаган бир чоң улуу иш болсо, бүтпөй калса, ошол ишти бүтүрөбүз деп ант берип касам ичкен. Ант бергени, касам ичүү деген эмне? Бир идишке ошол ант бергендер канын агызып, ошондон кандарын ичип өздөрү, анан касам ичет деген ошол ант берип. Мен ушул иштин аягына чейин турам. Анан ошол чөйчөктү, идишти ошол өлгөн адам менен кошо көмчүккөн. Тигилде ошондой табылып атпайбы? Эң кызыгы, ошол жазуунун аягында бир белги турат. Мен Азербайжан окумуштуусу Заур Гасановдон сурадым. Могу белги эмнени туюнтат дедим. Ал айтып атат, бул мындай логикалык негизде бул жазуунун аягы дегенди туюнтат. Азыркыча биз кол коюп атпайбызбы? Жок, кол коюп же мөөр бастык деген сөз. Ушуну туюнтат дейт. Ар бир катта дайыма мөөр басылат. Бул ошол мөөр дейт, сыяктуу дейт. Ал түшүнүктүү, маңызы жан. Эмне бул белги кандай чечмеленет, өзү окулабы десе, мен билбейм дейт. Мен эми аны билбейм дейт, өзү Азербайжан. А мен көрүп турам ал тамганы. Ал эн тамга. Болгондо дагы мына эн тамга деген түшүнүк бар. Кыргызда канча уруу болсо, ар бир уруунун эн тамгалары бар. Ар бир эн тамга бир урууга таандыктагы, ал ошол кат жазганда да колдонулган, курал жарактарында, баатырларында ал чегерилген, асаба туусунда ал эн тамга белгиленген, малга да ошондой тамга салынган. Демек, бул кимге таандык экенин билдирген. Ошол жерде идиште 2 сап сөздө ошол тамга басылып турат. Бүгүнкү бизге белгилүү болгон маалыматтарга таянсак, ал Басыс уруусунун тамгасы экен. Демек, биздин түшүнүгүбүздө Басыс уруусунун өкүлү окшойт. Мен ошондой деп түшүнүп атам. Анан буну айтсаң, азыр баары күлөт, койчу кайдагы айтып атат. Бирок эң таң калыштуусу, мына кызыктуусу. Ошол алтын адам деп эсептелген адамдын сөөгүнүн калдыгы да калган да. Биздин доорго чейин 5-кылымда жашат. Ошонун ДНК анализин алып, палеогенетиктер изилдеп чыкты. Анын қан түзүлүшү, же болбосо ДНК-сы. R1A1 биринчиден, IP SNP боюнча бул 1486-96 деген SNP менен белгиленет. Кыскасы жөнөкөйлөтүп айтайынчы. Бүгүн ошол адамдын түп-түз урпактары кыргыздар. Биздин түп-түз бабабыз болуп чыкты.
илимий негизде аныкталып атса, жазуусунда биздин эн тамга турса, жазуу биздин тилде чечмеленип атса, салтты туюнтуп атса, анан биздин доорго чейин 5-кылымда болуп атса, кыргыздар андан мурун да болгон эл экенибиз анык да. 201-жылы хундар бизди басып алып, биздин мамлекетибизди талкалап атат. А биз ага чейин мамлекет болуп жашасак, а мамлекет болууда сөзсүз түрдө жазуу болуш керек да. Жазуу болбосо кантип сен элчилик жүргүзөсүң? Ошонун баарын төп келип туруп ошого аныкталып аткандан кийин, демек биз кандай эл экенибиз, жазуубузда өзүбүздү илгертен бери келатканын билип, бирок бүгүн биз анын баарын жоготуп алдырып, биринчиден түрк деп аталып калганыбыз эң чоң жаңылыштык, же болбосо кемчилик болуп атат. Экинчиден биз түрк эли, түрк тилдүү эмес, түрк эли, түрк мамлекети болуп калдык. Анан жазууда түрктөрдүн жазуусу деп берип койгонубуз мына ушул жерде бир намыс. Мына ушул оңгу жолдо ушул маселенин баарын камтып атабыз. Идеологиялык негизде билим берүү тармагына биздин жалпы элибиздин аң сезимибизге ушул нерселерди жеткизип, биз эмне деген улуу эл экенибиз, биздин тилибиздин мамлекеттик тил катары, курал катары дүйнөдө өзүнүн чоң орду бар экенин аныктап түшүндүргөндө, ошондо гана биз сыймыктануу сезим менен, жоопкерчиликтүү мамиле менен биздин өзүбүздүн тилибизге болгон көз карашыбыз дагы өзгөрөт деген бир терең ишенем. Биз буга чейин биздин тарыхыбыз, биздин доорго чейин 201-жылдан бери такталып, 22 кылымдык тарыхыбыз бар. 2000 жылдык деп атпайбызбы? Могу 18-жылы Кытай тарабынан расмий түрдө биздин президентибиз менен ал убакта Жээнбеков менен атайын бир жолугушуу болуп, Кытайдын окумуштуулары келип биздин тарыхыбызга тиешелүү болгон жаңы маалыматтар менен бөлүшүп кетишкен. Бул биздин доорго чейинки 980-жылдан 1050-жылга чейинки Кытайдын бир династиясынын доорунда, падышалык династиясынын доорунда, ошол жанагы канцелярия деп коебузбу, иш кагаздарында, архивтеринде ошо кыргыз тууралуу маалымат сакталган деп ошону ачыкташты дагы. Ошонун негизинде расмий эки мамлекеттин аралыгындагы кызматташуунун алкагында биздин президентке караштуу Мурас фондусу бар. Кыяс Молдокасымов деген агайыбыз жетектейт. Мына ошол киши азыр Кытайда ошол долбоорду жетектеп, ошол тарыхый документтер биздин тилибизге, биздин жазуубузга которулуп атат. Биринчиден ал жерде бир чоң кыйынчылык, ал байыркы Кытай жазуусунда жазылган жазууну Кытайдын өзү окуй албайт. Аны саналуу окумуштуулар гана окуйт. Анан аны берки Кытайга которуп, жазуусунун тексттерин аныктап, андан кийин биздин тилге которуп ошол иштер жүрүп атат. Ошол маалыматтарга таянганда